Күркүрөгөн күз айы бүтүп, өлкөбүздө бир аз той топур азайып калды дегенибиз менен майрамдык корпоративдер, ресторан, кафелерде тынымсыз өтүп жаткан учуру. Ал эми бул кечелердин шаңын шаңга чыгарып, көркүнө көрк кошкон, кеченин тизгинин колго алган алып баруучулар болот эмеспи? Мына ушул тармакта 2 жылдан бери элге кызмат кылып, мыкты алып баруучулардын катарын толуктап келе жаткан Нияз Байзаков да майрамдык иш-чараларды алып баруу менен алектенип келет. Жаңы жылдык кечелерге өзгөчө даярдандык. Толук 1 ай даярдандык деп айтсам болот. Себеп дегенде жаңы программа былтыркы эмес, быйылкы жайга, быйылкы жаңы жылга өзүнчө жаңы конкурстар, жаңы оюндар жазылды. Бүгүн Нияз Байзаков Сейтек балдарды өнүктүрүү борборунда окуучуларга арналган жаңы жылдык балатыда Аяз атанын образын аткарып, бөбөктөрдүн маанайын көтөрүп жаткан учуру. Жакшы, эң сонунда бул балдардын маанайын көтөрүп, балдар менен өзүңдүн маанайың көтөрүлөт. Андан тышкары балдар менен иштеш бул өзүнчө да бир өзүнчө баскыч. Алып баруучу деген бардык тармакта өзүнүн ишин мыкты билүүсү зарыл. Эң башкысы көпчүлүк менен тил табышып, кырдаалдан бат чыга билүүнү өздөштүрүүсү керек. Мыкты алып баруучу көп кырдуу болуш керек биринчиден, менин оюмча. Тил жагынан, бий жагынан да болсо, жигитке 70 өнөр аз дегендей, алып баруучуга дагы 100 өнөр аздык кылат. Канчалык өнөрүң көп болсо, ошончолук мыктысың. Бул иш-чарадан чыккан соң карманыбызды дагы башка жаңы жылдык кечелер күтүп турат. Андыктан 1 мүнөтүн да текке кетирбей, чуркап иштеп жүргөн убагы. Ал эми бардык кечелер бири-бирине коёндой окшош болуп калбоосу үчүн атайын программа түзүп, ар башка даярданат экен. Анан да аш-той менен корпоративдин ортосунда аябай чоң айырма бар экенин белгилейт. Той менен жаңы жылдык корпоративдик кечелердин айырмасы биринчиден энергетика деп коет, энергетикасы башка. Тойдо бир белгилүү бир той ээсине гана басым жасап жумуш алып барсаң, жаңы жылдык корпоративдик кечеде ар бир компаниянын, ар бир ишкананын баарынын көңүлүн алыш керек да. Мына ушул сыяктуу алып баруучулукту сүйүп, бул тармакта эмгектенип, элдин эрке баласы болуп жүргөн Самат Аскарбеков да жаңы жылдык корпоративдерге программаны кантип түзөрү тууралуу айтып берди. Программаны ошол заведение аркылуу, мисалы үчүн ар кайсы организациялар болот, алардын кишинин санына жараша, алардын суроо талабына жараша түзөбүз. Мисалы үчүн бизге бул керек, мындай керек, минтип берсеңиздер деп өздөрүнүн суроо талабына. Ал эми бул каарманыбыз корпоративдерде оюнду көбүрөөк ойнотору тууралуу айтып, кечедеги коноктордун жаш курагына карата оюндарды тандап алат экен. Мисалы үчүн өздөрүнө жараша оюндарды кылат. Контингентке жараша, баягы жаш өзгөчөлүгүнө жараша оюндарды. Мисалы үчүн кээ бир организациялар болот, бизде жалаң жаштар, мындай жаштар активный оюндар болсо дейт. Кээ бир организациялар болот, чоң-чоң улуу кишилер, мисалы үчүн бир окуу жайдын деканатынан келген чоң-чоң кишилер, алар айтат, бизге талапындай, көп оюн эмес, бул жерде кызыктуу логикалык суроолор деген сыяктуу болуп калат да. Азирет Осмонов, Алтынбек Сакиев, Таң маанай берүүсү.